кутмандуу күнүңүздөр менен Элмирбекти эскерүү кечесине келген мекендештер амансыздарбы? Элмирбектин эскерүү кечеси эмес, Элмирбектин китеби чыгыптыр деп сүйүнүп, Элмирбектин өзү менен байланышып, ушинтип кече өткөрсөк болбойт беле деп мен өзүмчө зээнимге ийип отурам. Элмирбекти мен 2000-жылы Ош 3000 эми эскерүү болгондон кийин Элмирбек жөнүндө кичине бир чай ичишкен жайым бар эле, ошону айтып кетейин. Элмирбек кандай адам эле? Элмирбекти мен 2000-жылы Ош 3000 Ош шаарынын Ош 3000 жылдыгында оргкомитетте болуп калдым. Ошол кезде оргкомитеттерге өзүңөр билгендей ар кимибизди ар кайсы таракка бөлөт. Мынтип сен тиги менен иштейсиң, муну менен иштейсиң деп. Мен ошондо биздин улуу инсандарыбыз, алып акындарыбыз, төкмөлөрүбүз мага бөлүнүп калды. Кудайдан болуп бир. Айтылуу Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Элмирбек кандай деген адамдар менен ушу боз үйдө чай ичишип, ушулар менен чогуу 5-10 күн болсо да чогуу жүргөнүмө мен абдан сыймыктанам да ушул күнгө чейин. Ошол кишилер менен жүргөнүмө. Анан Элмирбекти мен ошондо көрдүм, ушунчалык бир жайылган бала экен, күлүп, жылмайып, сүйлөсө да жылмайып, анан тамашалап, сен улуусуң, мындай деп бир көп иштешип калдык да, мындай бирге жүрдүк, тигил жакка барабыз, бул жакка барабыз, эми Ошто биз мейман тостук да. Бирге жүрүп калдык. Элмирбектин ушунчалык жөнөкөйлүгүн, ушундай бир башкача мээримдүү бала экенин көрдүм мен, ушул баладан көрдүм да. Жүрөгү таза бала экен. Анан ыраазы болдум, ушундай да балдар чыгат экен бизден деп. Акындыгын айт, төкмөлүгүн айт, анан кийин манасчылыгы, оончулугу, өзүнүн аткаруу жөндөмдүүлүгү бир башкача оон, мунуку үнү башкача, бир шаңкылдаган үн. Ушундай жаш бала бар экенбизде деп абдан сыймыктандым эле. Мына эми ошондон бери канча сонун бир сыймыктанып келаттык эле. Биздин айтыштарда канча Элмирбек казактардын айтыштарында чыгып атты. Үспөй көрөбүз бардыгыбыз, анан эми мынтип жалп этип мынтип өчүп калат деп эч ким ойлогон жок. Бул Элмирбектей жаш балдар биздин көзүбүздү жашоого болгон көз карашыбызды сразу башкача кылып кетти да. Көрсө мындай турбайды депчи, биз көп нерсени билбейт экенбиз. Мына ушундай балдар Гүлдө Орозкул кызы, Элмирбек, дагы көптөгөн биздин чыган балдарыбыз кандай болуп мына биздин көзүбүздү ачып кетти. Жашоо мындай деп туруп. Анан эми эмне дейбиз? Жаткан жери жайлуу болсун дейбиз. Мына эми азыр көптөн бүткөн китебибиз келип, ушунчалык мен сыймыктанып отурам. Мынтип окуп алып ушундай ыйлагым да келет бир жагынан кубанасың. Мына китеп тийди бизге деп. Эгер Теңир Манасты ушинтип бир күттүк эле. Теңир Манасты күтүп, анан кийин Ошко келсе очередь болуп алып окуганбыз. Ошондой болуп, мына Элмирбектин китебинде күткөн күнүбүз келип, мынакей биз коллектив чогулуп, китептин ушу Элмирбекти эскерүү кечесин өткөрүп, ушу китепти колубузга кармап турабыз. Мындан ары жакшылыктар болсун барыбызда. Баягы жаш өлбөсүн, биздин чыгып келе жаткан, биз сыймыктанган, биздин мен айта албаган жүрөгүмдөгү, мен ички дүйнөмдө айта албаган сөздөрүмдү акындар силер айтасыңар. Мен дайым айтып келем, Жамал, мына мен Москва кайрыктары менен канча жылдан бери бирге жүрөм. Менин жан дүйнөмдөгү айта албаган нерсени силер айтасыңар. Анан силердики мен өзүмкү кылып алып, меники деп окуймун. Бул менмин да деп. Мен окурманмын да, мен ыр жаза албайм, мен окурманмын. Ошон үчүн бул меники деп. Мен Мөктөм Мамаева илгертен мына 40 жылдан бери чогуу жүрөбүз, эжесиңди болуп, анын ырларын жактап алам да, бул меники дейм. Менин ырым го да өзүм чыгаргандай болуп. Мына силердин ырларыңарда ушинтип окуйм. Мына Элмирбектикин Кудай кааласа кыздарыма алып барып берем. Элүү журтубуз бардыгыбыз ушинтип күтүп атып алдык. Мындан буягы жакшылыктар болсун кыздар. Дайыма жакшылыктарда ушу өткөн кишини эстебестен, тирүү кезинде ушинтип китептерин алып, сыймыктанып гана жүрөлү кыздар. Жакшылыктар болсун мындан ары. Рахмат силерге, уюштуруучуларга, бардыгыңарга жакшылыктар болсун. Кайран акын, кадырыңды ким билет? Кайра сени айтышабы жинди деп, бакытыңды ырдан издеп келесиң. Бакыт ырда эмесин кеч сезесиң. Бир ыр үчүн бир өмүрүң сарптайсың, бир окурман табасың же таппайсың деп айткан мына Элмирбектин ырларынан азыр биздин күчтүү жаш акындарыбыз Эрнест Кайымов, Тайыр, Улан үчөө бүкүлдө